Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Жубайлар жана дарыгер мигранттан бала сатып алууда кармалды. Шолково шаарында жаңы төрөлгөн өмүркайды сатууга шектелип 4 адам кармалды. Жубайлар дарыгер жана төрөгөн аял наристелерди сатууга шектелип укук коргоо органдарына кармалды. Окуя Москванын жанында Шелочев шаарында болгон. Жубайлар 2025-жылдын февралында бала сатып алууну чечишкен. Андан кийин болочок ата-энелер Кликова жеке медициналык борборун жана дарыгерди издешти. Алар кардарлардын паспорттук маалыматтары боюнча баланын төрөтүнө жана жол жоболоштуруусуна жардам берүү үчүн 150 000 рубль акчалай сыйлык алууга макул болушкан. Ошону менен алар менен кылмыш иши козголгон деп билдиришти ЖКдан. Схеманын катышуучулары жасалма документтерди колдонушкан. Ал эми дарыгер жаңы төрөгөн энеге паспортун берген. Андан кийин ага эрте төрөткө чакыруу үчүн медициналык дары берилген. Андан кийин дарыгер тез жардам чакырып төрөгөн аялды шаардык перинаталдык борборго жайгаштыруу үчүн жалган маалымат берген. Бул жерде аял кардардын аты астында ул төрөдү. 18 февралда ооруканадан чыкканда баланын энеси аны кардарларга берген. Ал эми жубайлар картага акча которушкан. Кармалууну ФСБнын жана ИИМдин аймактык бөлүмдөрүнүн ыкчам кызматкерлери жүргүзүшкөн. Буга чейин Беларустун 20 жаштагы жараны Москвада 2 жумалык кызын сатууга аракет кылган. Сатып алуучулар жашыруун иштеген полиция кызматкерлери болушкан. Орусияда талкууланып жаткан эмгек мигранттарына өз үй-бүлөлөрүн киргизүүгө тыюу салган мыйзамдык өзгөрүүлөр казак коомчулугун тынчсыздандырууда. Бул тууралуу Казакстандын Орусиядагы элчиси Даурен Абаев билдирди. Кеп Казакстандын гана эмес, Россиянын да экономикалык өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан адамдардын тагдырлары жөнүндө болуп жатат, деп баса белгиледи РИА Новости агенттигинин дипломаты. Ал эки өлкөнүн ортосундагы байланыштар терең тарыхый тамырларга ээ экенин эске салды. Орусия менен Казакстандын жарандары активдүү соода кылып, бири-бирине келип иштеп жатышат. Элчи ошондой эле Евразия экономикалык биримдигинин негизи болуп 4 эркиндик саналарын белгиледи. Товарлардын, кызматтык көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана жумушчу күчүнүн кыймылы Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимге ылайык. Эмгекчилер катышуучу өлкөлөрдүн аймагында атайын уруксатсыз иштөөгө укуктуу. Ал эми алардын үй-бүлө мүчөлөрү эмгек келишими күчүндө болгон мөөнөткө өлкөдө боло алышат. Бул принциптерди сактоо экономикалык байланыштарды чыңдоо үчүн маанилүү, деп кошумчалады Абаев. 2024-жылдын августунда эмгек мигранттарына үй-бүлөсүн Орусияга алып келүүгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун ЛДПРдин депутаттар тобу сунуштаган. Сентябрда мигранттарга үй-бүлөлөрүн сезондук жумуштарга алып келүүгө тыюу салуу идеясын Орусиянын Коопсуздук кеңешинин төрага орун басары Дмитрий Медведев колдогон. Бирок ноябрда өкмөт мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгууга жөнөттү. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.